Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы, Талас облусунун 80 жылдык мааракесинин алкагында гала концерт уюштурулду. 12 октябрь Манас Ордо комплексинде кыргыз эстрада ырчыларынын катышуусунда гала концерт тартууланды. Мирбек Атабеков, Кубаныч Сатаев, Нурила Нурлан Насип, Гүлзада Рыскулова, Алтынай Асанбекова ырдайт. Иш-чарага Талас шаарынын мэри, шаардагы мекеме ишканаларынын жетекчилери, кызматкерлери, шаар тургундары, экс-мэрлер жана экс-төрагалар катышты. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписация деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Бекборбиев ырчы, сизди бул даражага, бул бийиктиктерге сизди жылдыз кылган кыргыз эли болот. Рахмат айтпайсызбы? Бирди экиге кош, экини бешке кош, Асандын алмасы, Өсөндүн алмасы деп сизди тарбиялап, окутуп, А тамга, Б тамга деп окуткан ошол эжекелер болот. Эмне ал эжеке менен сүрөткө түшүп койсоңуз бир жериңиз кемип кетмек беле. Бой көтөргөндүн да чеги болот. Текеберленбей, жөнөкөй карабайм эле болбойсузбу дагы. Интервьюңуз айтып коесуң, мени менен жаш кыздар ырдайт, ана хит болот деп. Оруйбу деп ушинтип сурашат. Ошол себеп ошо бастырып алсам экен, ошо элдин балдарынан, кыздарынан кем калбаса экен деп барбаган жерим, укпаган сөзүм калган жок. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуумдун себеби кызым ДСП орус менен оруп келет. Кызым ошол төрөлгөндөн баштап ошол ору менен алышып келебиз. Кызыма азыр учурда $25,000 акча керектелүүдө. $15,000 чогулду, дагы $10,000 каражат жетпей жатат. Кызым азыр 5 жашта. Кыргыз элим ошол биздин шартыбыз зор, жалгыз бой энемин. Ошол кызыма аздан болсо дагы жардамыңыздарды бере кетиңиздер. Не дегенде биздин сата турган дагы эч нерсебиз жок. Ошол кызымдан башка мага эч нерсенин кереги жок. Ошо кызымды бастырып алсам деген бир үмүтүбүз бар. Аздан болсо дагы кызымды колдоп, жардамыңыздарды бере кетиңиздер. Мындай кыйынчылык эч кимдин башына түшпөсүн. Эң банк номерибиз Бегмай Т деп чыгат. Жибер картабыз Тазагуля деп чыгат. Кыргыз элим ошол кызымдын айыгып басып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Шартыбыз жок, эгер шартыбыз болгондо бинтип кайрылып отурбайт болчу чындыгында. Интернетке, ютубка дагы чыгыш биз үчүн өтө кыйын нерсе. Айло жок, чыгышка туура келип атат. Ошол кызымды бастырып алсам деп. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Ошо сиздер менен ырдаган ошол жаш кыздардын мээси иштебеген көкме экен. Жалаң эле азыр зомбилер көбөйүп кеткенсиңер, Кыргызстанды жеп, жутуп, бийикке, чоң даражаларга жетип алып эле, мен сени эле бой көтөрүп, асмандан өзүңөр учуп түшүп конуп калгансыпчы. Мындай зомбиге окшобой адам болгулачы, адам болгулачы. Кандай сен ошо акча түшкөн, мен ошо азыраак тайсыгам. Мен ошо акчаны өзүм кызыкчылыгым үчүн иштетип салдым. Анан айдын акырында ошол иштеткен акчаны кандай төгүштү билбей, барып аргасынан ошентип айттым деп ушинтип айтып атпайсызбы? Алардын көтөрүлгөндөн тартып, таксиге анча-мынча тамекибизге ошого эле артып баштады. Андан артык деле эчтеке деле болбойт. Вот мына суроо сизге. Ошол 6,000 план чыкты деп атасыз. Анан чыкты. Андан сырткары сигарет пегелерге чыкпай деле калат беке. Мен силерге сигаретке же тамагыңарга же пирожныйыңарга карыз эмесмин да. Мен деген силерди арыз жазып келип атасыңар, айтып атасыңар. Мен деген ошол сиз мени жумушка кабыл алыңызды суранам деп тур. Мен сизди кабыл алып атам жумушка. Анан эл катары ошо 168 айдасаңар, саат 55,000-60,000 айлык чыгат. Анан мен силерге тамекиңерге, тамагыңарга, кечинде үйгө макабатыраак этпет алып кеткени же башка расходторго мен карыз эмесмин. Бул мамлекеттик ишканада. Силер туура түшүнгүлө да. План чыкты, ошол планды алып келип төккүлө да. Мына бригадир отурат. Планды айткансызбы 2 сентябрда полностью алып келип төккүлө деп. Айтылганбы? Айтылган. Анан эмне маселе жаралып атат? Алып келип төккүлө да. Самексте таксисте чыга албаганбы деп. Мен бул жерде силерге 1 сом ашыкча план койбойм. Мен мына жерде гарантия берем. Мен койгон план мына жерде 100% чыгат. 100% чыгат.
Мына өзүңөр подтверждение берип атасыңар. Ооба. 6000 сом план чыгат, сигарет кандай мынча ашып калса үйгө алып кетем деп атасың. Мен силерге карыз эмесмин деги. Сигарет беретиңерге, анан тамак ичкениңерге, анан барып алып туруп генеральский обед кылат экенсиңер, отуруп алып туруп 700 сом, 800 сом берип алган тамак ичет экенсиңер. Нурбаев Талайбектин коюлган план чыгып атат. Жетпеген недоводстволорду аракет кылып жаап атабыз. Пландын чегин так аткарабыз. Мен Жээнбаев Миңжашар, 38-ci каттамдын айдоочусумун. Недовоз боюнча карзым бар эле, карзымды жаптым. Азыркы учурда карзым жок. Жетекчилик тарабынан тийиштүү план коюлуп берди. Недовоз кылбай иштейбиз. Саламатсыздар, кыргыз элем. Биз Баткен облусу Кадамжай району Орузбеков айылга караштуу Кызылбулат айылынын тургундары. Досторум Мабуда, Бекмурзаева Гүлхан, мен жолдошума жана. Биздин максат президентибизге өз ыраазычылыгыбызды билдирүү. Биздин элибиз аябай кубанычта. Мына биздин жолубуз асфальт болуп, элибизге өтө жакшы болуп, ыңгайлуу болуп калды. Бул жолдор 1974-жылы курулган бойдан ушул мезгилге чейин асфальт эч качан мындай жакшына болуп, ыңгайлуу болгон эмес эле. Биздин максат президентибизге үй бүлөсүгө тынчтык, амандык, өзүгө ден соолук, мындан нары да көптөгөн элдерге мына ушундай жакшына белектерди кылышыны каалайбыз. Президентибизге элибиздин бүтүн бизде иштеген аялдар кеңешинин жамааты, айылдык ден соолук комитети, Аманжалилов мектебинин орто мектептин тех кызматкерлери атынан, Кызылбулак элибиздин атынан президентибизге өз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Шеф Муровой мен атат. Портерди албаштырды. Haydi şurada oturup bilmese kıyın ekan. Yertelep tur. Bunu bilgen adam ayda olsa tak. Tak. Tak ne oldu hem? Kestik mi? Oldu mu? Buna Batkenski'yle. Ha? Yaşlar buna sizler çoktan beri sırttan işlep duruyorsunuz, bravo. Üyalarımızda duruyorsunuz, başka olup duruyorsunuz. Prezidentimizin bergen tapşırması negizinde yeni Batken, çınırı Batken şaharı olur. Şuradan sabır kılıp tura tursanlar, daha birer yıl içinde emdik yılı küzgü, buna birinci başlayan cumhurları, buna üyler işe girip. Birinci başlayan işler işe girip. Anan keyin tura kalsa bundan arıdağın şahardan özünde oğundayımız, şaharga da kötügün infrastrukturlar kurular, жолдор курулат, жана башкалар курулат. Баткенде чында менен турабыз. Граница деген бүтөйүн деп калды, билесиздер, э? Граница бүтөйүн деп калды. Граница боюнча мен өзүм иштеп отурмун. Ушу Кудайым буйруп, акылым десе бир ушул жылдын аягына чейин бүтүп коебузго деген оюм бар. Эгерде ушуну бүтүп алган болсок, границаны сонун кылып сызып алган болсок, болду. Мына биздики, мына сеники, мына меники деп бүтүрөбүз. Анан кийин спокойно жашап ушу тынчтык жашоого өтүшүбүз керек да. Рахмат сиздерге, тынч болуңуздар, сабыр кылыңыздар. Президентибиз баарыңыздарга салам айтты. Урматтуу президентибиз баарыңыздарды билесиздер. Мамлекетибиз Баткенден башталат деп президент айткан. Ошонусуңарды Баткендер жакшы көрөбүз. Өзү Кудай буйруса келет. Келгенде да учурашасыңар, э? Болуптур жигиттер. Рахмат.